Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. 40 hadisten Navavi toптогон hadisтерди улантабыз. 30 hadis. An Abi Tha'labat al-Khushani Jurthum ibn Nashir radiyallahu anhu. Ar Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتكهوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. Бұл Абу Са'лаб Хушани Журсум ибн Нашир деген сахаба риваят қылып хабар беріп айтады. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Аллах Таала сілерге айрым нәрселерді парыз қылды. Аларды атқарбай таштап қойбоғыла деп. Вахадда худудан фала та'тадуха. Айрым нәрселерді сілерге тыю салды. Ошол нәрсеге арамға кирип кетпегиле, чектен чыгып кетпегиле. Вахаррама ашия фала тантакихуха деп. Айрым нәрселерге тыю салган, аларга кирип кетпегиле, чектен чыгып кетпегиле. Васаката анашия рахматан лакум гойра нисян. Ал эми кээ бир нерселерди тууралуу унчукпай койгон шариатта. Аны Аллах Таала унутуп калгандыктан эмес, бирок силерге ырайым кылып таштап койду. Мына ошондуктан ал нерсени силер издебегиле деген Дару Кутниде келген хадис. Биринчиден Аллах Таалам ушул буйруктарды, айрым буйруктарды буйруп бизге парз кылды. Мына ошол нерсени таштап салбагыла, жоготуп салбагыла, аткарбай таштап койбогула деп пайгамбар алейхиссалату вассалам бизге кабар берип атат. Фарада фараид деген мындайча важип кылды, милдет кылды деген сөз. Ар бир адамга парз, эң чоң парз. Мына ушул нерсени адам аткарса сооп алат, таштаса жазасын алат деген. Аткарса мойнуна милдетти түшөт, аткарбай кайса башына күнөө жазылат, күнөөкөр болот. Мына ошол күнөөнүн артынан тобо кылбаса, кайра кайтып келбесе буйрук аткарып, анда азапталат. Алла сактасын. Ал мейли ибадаттарда болот, Аллах Тааламга баш ийген белгилүү нерселерде. Ал аз эле. Мына ошонун биринде эң чоңу 5 мал намаз. Зекет болсун, орозо болсун, Аллах Таалам буйруп койгон нерселер бар. Мисалы намазга келе турган болсок, бүт нерсеге ошо эрежеге салсаңыз болот. 3 нерсе камтыйт. Мисалы намазды буйрук кылды Алла Таалам бизге. Намазды буйрук кылганда ал жерде парстар да камтылат, мындайча важиптери, милдеттери. Важиптери камтылат, анан шарттары камтылат, анан сөзсүз ихлас болуш керек. Намазда мисалы бириңиз Аллах Таала мага намазды буйрук кылыптыр дегенде, намаз биринчиден өзү буйрук, негизи буйрук болот. Бул бирби. Экинчиден намаздын ичиндеги важиптер, шарттар буйрук. Бул дагы милдет. Мисалы намазды, алхамдулилlah, мына ушул хадиске алып практика кылып көрүңүз. Аллах Таала мага намазды буйруптур деп 5 мал намазга киришсеңиз, сиз уже парзды аткарып атасыз. Алхамдулилlah. Экинчи маселе бар, аткара турганыңыз. Ал намаздын ичиндеги важиптерди билишиңиз, намаздын шарттарын билишиңиз. Мисалы намазды аратсыз окуп койгон болбойт дегендей, намазды гусул албай, жунуп бойдон окуп койгон, же намазды өз убагында окубай койгон, асырды шамда окуп, шамды танда окуп, өз убагында шарттарын, важиптерин аткаруу. Анан үчүнчүсү ошол нерседе ихлас болушу. Эгерде кайсыл парзда мына ушул 3 сүрөттү адам аткарган болсо, алхамдулилlah, моюнан милдет түшөт да, буйрукту аткарып, сооптун ичинде жүз жарык Аллахтын алдында жүргөн болот. Мейли зекет болсун, орозо болсун, ушуну салсаңыз болот да. Ар бир нерсенин өзүнүн негизин аткаруу, анан экинчиси ичиндеги важип шарттарын аткаруу, анан ошол нерсени ихлас менен кылуу. Эч кимге көргөзүү үчүн, мына картайып калдым, мен неберелер болуп калдым, уят намаз окуп алсам деген башка бир максат үчүн эмес. Бирөөгө жакшы көрүнүп же мындай эмес. Кайсы буйрук гана болбосун, мына ушул 3 нерсени адам алып келе турган болсо, ал парзды аткарып атат деп саналат. Мына ушул нерсени эмне деди? Ушул парзды аткаргыла, фала тудайуха дегени ошол нерсени таштап койбогула деген сөз. Ошону жоготуп салбагыла, ошого жеңил карабагыла, шарттарына, парздарына, убакытына, ошол нерсенин өзүнүн негизине. Ал нерсе биздин пайдабыз үчүн. Ошол диндеги парз болсун, жашоодо кайсы нерсени Алла Таала бизге парз кылып берген болсо, ал биздин кызыкчылыкта. Андан кийин анан берки мустахаб амалдар бар. Алар эмнелер? Алар мустахаб амал, сүннөт амал, нафилдериңиздин бардыгы ушул парздагы кемчиликтерди толуктап кетүүчү амалдар. Намаздын парзына өз убагында окуп атасыз, араты менен парз, важип менен, шарттары менен окуп аткандан кийин анда да ошондо кемчиликтер кетсе, мына ошол сүннөт намаздарыңыз, нафил намаздарыңыз, кылган зикирлериңиз, ашыкча нафилдериңиздин бардыгы намазды чырайлуу кылып толуктайт. Ошол эле зекет бергенде дагы кемчиликтерди садакалар менен толуктайт деген сөз. Бүт нерседен. Түшүндүк бул жерде. Мына андан кийин
Әле мустахаб амал деп угуп каласыздар. Мустахаб амал деген аны аткарган адам сооп табат, таштап койгон адам күнөө таппайт. Мустахаб амалдардын өкүмү ушундай. Бирок мустахаб амалга жеңил караган адам бул көп сооптон кур калат. Акыры барып кылып аткан парс амалдарында, милдеттеринде көп кемчиликтерди толуктоочу сооп амалдарынан да кур калат. Кыямат кайымда адам барганда парс намаздарындагы кемчиликтерди Аллах таалам сурайт экен. Андан ары мунун ашыкча мустахаб өзү ыктыяры менен кылган нафил башка намаздары барбы? Ордун толуктайын деп. Мына ошол кезде сиз жалкоолонуп бул дүйнөдө нафилдерди, сүннөттөргө бош караган болсоңуз, толуктайын десең, намаздарыңыз жок болот. Бирок бул жерде айтып коя турган нерсе, кээ бир адамдар шайтан ушинтип кирет. Парс болуп атканда шашып, бушуп, шарттары аткарылбай, анан ичиндеги важиптерди да жакшы аткарылбай, оюн бар талады эптеп окуйт да, анан нафилге келгенде, же бир тахач намазга келгенде, же бир зикирге келгенде, бир мустахаб амал келгенде берилип аткаргандар бар. Шайтандын адам баласы менен ойногондугу. Адам эң биринчиден парсты жакшы аткарыш керек. Көрдүңүзбү, жана 3 нерсени алып келиңиз. Ошондо сиз милдетти аткарып аткан болосуз. Биринчиден өзүнүн негизин алып келиңиз. Намаз парс болсо биринчи намазыңыз барбы? 5 мал. Андан ары убактында окуп атасызбы? Шарттары, важиптери так аткарылып атабы? Мисалы жана тоокчу окуганда болуп аткандар бар. Ичинде канча важиптерин аткара албай аткандар бар. Намаздын ичиндеги важиптериндеги көп кемчиликтери бар. Шарттарында кемчиликтери бар. Анан ихлас менен окуп атабы? Намазын жүрөгү менен окуп атабы ошо? Анан баягы бир зикир бар экен 70 000, анан бирдеке деген зикир бар экен, анан бирдеке деген намаз бар экен, ушуну окусам болобу деп 5 мал намаз тургузбай, ушундай зикирлерди, ушундай намаздарды сурап жүргөндөр бар. Намазыңыз барбы деп сураса, намазды эле окуй элекмин дейт. Бирок жанагындай нафил болгон, сообу көп деген адамдын ыктыярдуу түрдө кыла турган намаздарды сурап жүрөт да. Же ошондой зикирлерди, Аллахты эстөөчү дуа зикирлерди сурап жүрөт. Мойнундагы жүктөлгөн парс амалы жок. Мына ушудан сак болуш керек. Инналлаха таала фарада фараид, фала тудайуха. Эң биринчи адамга парс нерселерди сага милдет кылды. Муну кылбасаң күнөөкөр болосуң, айыпталасың, мойнуңда милдет түшпөйт. Мына ушул нерсени жоготпогула дейт. Мына ушуну жакшы түшүнөлү туугандар. Анан хадистин уландысында ва хадда худудан деди. Мындайча айтканда Аллах таалам бизге чек койду. Мына ушул чектен силер чыгып кетпегиле деген. Чек деген эмне десе, бул Аллах таалам тыйып койгон кулдарына кээ бир нерселер. Мына ошол арам нерселер деген сөз да. Ошол арамдарды адам аткарып кетпеш керек. Чекти адам 4 абалды, муну да эстеп калыңыздар, жаттап. Ушуга салсаңыздар болот. Биринчиси, Аллах таалам уруксат берген нерседе адам чектен чыгып кетет экен. Бул кандайча десеңиз, мейли ал важип болсун же мустахаб амал болсун же мубах болсун, уруксат берилген нерселер. Мисалы, сууну ичүүнү, сууну колдонуу уруксат. Бирок сууну ысырап кылсаңыз эмне болот? Арам болот. Эс алууну Алла таалам уруксат, мубах нерсе. Бирок сиз эс алам деп туруп намаздарды жыйнаштырып салдыңыз. Мен эс алып ушул отпускадан бүткөнчө намазымды окуйын деп. Не болдуңуз? Арам өттүңүз. Кайсы нерсе биринчиден Аллах таалам уруксат берсе, бирок ошодон чектен чыккан болсоңуз, чектен чыгуу деген ошо уруксаттын айынан же ысырапка өтөсүз, же арамга өтөсүз, Алла сактасын. Алла таалам аялдарга нике кыйнуу уруксат берген. Уруксат бар. Бирок сиз ушуну эмеге зынага өтүп кете турган болсоңуз, бүт нерседе Алла таалам уруксат берген, бирок уруксаттын айынан арамга өтүп кете турган болсоңуз, бул чектен чыгуу болсо алат. Ошон үчүн Алла таалам Куранда Бакара сүрөсүнүн 229-аятында тилка худудуллах фала та'тадуха деген. Ал Аллахтын чектери, мына ошодон чыгып кетпегиле деген. Адал нерсени аткарам деп, анан ашыкча арамга өтүп кетүү. Бул чектен чыгуу деп саналат. Анан экинчи сүрөтү бар, Алла таалам арам кылган нерселер. Бул дагы чектер. Тилка худудуллах фала тaqrabuha. Ал Аллах таалам арам кылып койгон нерселери ага жакындабагыла деген. Булар кандай? Мисалы, зына арам, билесиздер, зына арам. Ошого зынага алып баруучу кадамдарды адам жасаш керек. Мисалы, аял менен жалгыз калуу, аны менен жеке жазышып сүйлөшүү, жеке алар менен сапарга чыгуу. Кайсы нерсе арам болсо, мисалы, арак арам, арак ичкен адам менен отуруп сүйлөшүү, ал тос сүйлөп атса сиз суу менен кармап сүйлөө. Мындайча айтканда, мен арамды кылган жокмун деп, арамга алып баруучу кадамдарды кылып адамдын жакындашы. Ушуну эмне деди Алла таалам? Кылбагыла деген жок. Фала тaqrabuha. Жакындабагыла деди. Зынаны кылбагыла деген жок, зынага жакындабагыла деди. Мына ушундай. Бул экинчи сүрөтү. Аллахтын коюп койгон чектеринде. Биринчисинде адал нерседе адам арамга өтүп кетет, экинчисинде
ага жақындап арамға алып баруучу кадамдарды жасайт. Билиңиз, кайсы нерседе арам болсо, ошого алып баруучу кадамдар болуп атса, будан оолак болуңуз. Ошол нерседен алыс болуңуз. Анан үчүнчүсү, бул Алла Таалам жазып койгон мыйзамдар бар. Мисалы, адамды өлтүрдүңбү атайлап, сенин жазаң дагы өлтүрүшүң керек соттун өкүмү менен. Кайсы бир аял болуп туруп же күйөөсү болуп туруп жыныстык катнашка, зынага барды, ал ташбаран калыш керек соттун өкүмү. Мисалы, кайсы бир адам аялы же күйөөсү жок болуп, мындай үйлөнө элек жаш балдар болсо, зынага барса эмне 80 бал урулуш керек. Мына ушундай чектерди койгон да Алла Таалам. Ошону аткарбай коюу, бул дагы ошол чектен чыгуу болот. Же ошодон ашыртып кылуу шариаттагы нерсе. Мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр караңыздар. Канча деген атайлап адамдын чачы тик тура турган, жүрөктүн үшүн ала турган адам өлтүрүүлөр ушунга чейин болуп келет кайталанып. Канча деген ошо адамдар таап алган мыйзам менен соттоп коет, түрмөгө жатат, 5-10 жылдан чыгат, дагы эле адамды өлтүрүп кайра жатып атпайбы. Алла Таалам эмне койгон? Атайлап өлтүргөндү негизи өлүм жазасы кириш керек да. Мына ошол нерсе кирбегенде бүгүнкү күндө өлтүрүүлөр токтобойт. Мына ушул жерде дагы хадда худудан деди, чек койду, ушул чектен чыкпагыла дегени 3-сүрөт эмне экен? Аллах Таалам шариатта коюп койгон жазаларды аткарбай коюу же ашыкча атып салуу. Ашыкча деген жанантип өлтүр десе мурдун кесип, кулагын кесип, анан соттун өкүмү жок бирөөлөр өздөрүнчө эле байлап алып, анан барып бизден бирөөнү өлтүрдү, анан барып онун өлтүрөбүз деп айбанчылык кылуу. Ушунун баары чектен чыгуу. Так шариат көргөзгөндөй кылыңыз. Кемитпеңиз, кошпоңуз деген сөз. Анан 4-сүрөтү шариатта чек болгон. Бул ибадаттарда сыпаты бар, орду бар, анан убакыты бар. Ошол нерселерден да чектен чыкпаш керек. Мисалы, сыпаты деген намаздын 3 рекет десе 4 рекет окубаңыз, 4 рекет десе 5 рекет окубаңыз. Шам 3 рекет десе 2 рекет эле окуйын деп. Ордуну алмаштырмаңыз. Эркектерге мечитте десе үйүндө окуп алган. Ороз айында 30 күн десе башка убакта тутуп алган. Заман убакыттарын ушундай. Ушул чекте жүрүү. Мына ушул 4 сүрөт ва хадда худудан фала та'тадуха кирет деп алымдар жалпы сөз менен айтканда ушул 4 сүрөттү деп айтып келет. Аллах Таалам силерге чек койду, ошол чектен чыкпагыла деген сөз депчи. Тилка худудуллах фала тaqrabuha. Биринчиси Алла Таалам уруксат берген нерселерде, экинчиси Алла Таалам арам кылган нерселерде жакындап, үчүнчүсү Аллах Тааламдын койгон жаза мыйзамдарында аша чаппоо, жан аткарбай коюу. Төртүнчүсү болсо Аллах Таалам койгон ибадаттардагы чектерден мейли сүрөтүндө болсун, сыпатында болсун, ордунда болсун, заманында болсун, убакытында болсун өзгөртпөстөн, шариатка бир жок нерсени, бидат нерсени киргизбестен так өз убагында аткаруу менен алхамдулилlah адам не кылат? Ушул хадиске амал кылат. Аллах Таалам силерге чек коюп берди, ошол чектен чыкпагыла деген сөзгө амал кылган болобуз алхамдулилlah. Андан ары хадисте улап ва харрама ашия фала тантахикуха. Мындайча айтканда, силерге ке бир нерселерди арам кылды. Ушул жерде дагы араб тилди түшүнгөндөр билет, миткен жок да ва харрама мухаррамат деген жок. Бул деген сөз эмнеге далалат кылат десе, арам нерселер мусулман адамдын жашоосунда аз эле деген сөз. Субханалла, Алла Тааламдын бизге болгон ырайымы. Мына ошо аз эле арамда дагы ошого түшүп кетпегиле деп атат. Ошого кылып арам нерсени малынып кетпегиле. Арам нерсе өтө аз тугандар. Мисалы, соодада бүт түрү, соодада арам нерсе аз эле. Мисалы, процент риба. Муну адам көзү менен көрүп, жашоодо жашаган адамдар мындай логика жактан деле канчалык адамдардын кыйналып атканын билип келет. Кредиттен, сүткорлуктан. Мындайча айтканда, адамдарга пайда бере турган нерсенин бардыгы эле негизинен адал. Алла Таалам кээ бир нерсени арам кылган, ушул арамда биз үчүн зыян жатат. Ошону аткарууда шар'ийдагы, жашоодогу да практикалчы биздин кызыкчылыгыбызга жазылган бул арам. Ошону аткарбай кеткен, арамга түшүп кеткен адамдар өзү кыйналат, өзү шор болот, өзү кор болот деген сөз да бул. Мунун бир тыйында Алла Тааламга кереги жок. Биздин кызыкчылыкка Алла Таалам арам кылып берген. Мына арак ичип канча адамдар акылынан айнып, кандай деген адам эмес, иттен да айбандан жагы болуп кеткенин билет. Наркотикти караңыздар. Кайсы нерсе арам болсо акыбетін карап көрүңүз, түшүнөсүз. Эмнеге Алла Таалам арам кылганын.
зынаны арам кылды, зынанын артында канча деген жамандыктар жатат, не деген оорулар жатат, не деген коомго бузулуулар жатат. Эми санай берсе толо. Мына ошол кээ бир нерселерди арам кылды. Ошого силер өлүктү арам кылды, соодадан рибаны арам кылды. Ва халаллахул байя ва харрама риба. Алла таалам соодан адал кылды, рибаны арам кылды. Мына негизинен Алла таалам арам кылган нерселер бар. Анын арам экенин жөнүнөн тыйган нерселер бар. Кээ бир учурда макрух боло турган нерселер бар. Макрух болгон себеби сактануу жагынан. Арамга түшүп кетүү коркунучу болгондуктан кээде сактануу. Ошон үчүн алымдар айтат, дайыма арамдын алдына сен парда коюп койгон деген. Парда коюп койгон. Мисалы, ошол парда менен сактанасың. Ошол нерсе адал болсо да кээде. Мисалы, кээде сууга түшкүң келет, бир жерге барсың. Анан ал жерде бузук ишти көрүп атат. Сууга түшүү адал, бирок ошол жерде зына болуп аткандыктан, арак ичилип, музыка ойнолуп, аял эркек аралашып ызы чуу болуп аткандыктан, сиз ошол сууга түшүү адал болсо да ошол жерге түшпөйсүз. Себеби ошонун артынан сизге арамга түшүп калуучу кадам бар. Сиз парда катары кой, ал жерде аралашып ызы чуу көп экен, мен күнөөгө түшүп калбайын деп туруп, сиз адал болгон суудан тыйылдыңыз. Ушундай мисал. Анан ошол жерден сиз чоң арамдан сак болосуз. Ошонун артынан барып бирөө менен таанышып зына кылганы бар, бирөө арак ичип кеткени бар, бирөө бузулуп кеткени бар деген сыяктуу. Арамдан тыйылууда эмне кылат? Адам арамдан тыйылса, сооп таба турган учур бар. Анан сооп таппай турган учур бар. Арамдан тыйылса дагы. Ал эмнеге кайтат? Адамдын ниетине кайтат. Кимде ким мисалы аракты бул ден соолугума зыян экен, арак ичсем жаман экен деген ишеним менен гана арактан тыйылган болсо, ал сооп таппайт. Эгерде ошол аракты Алла таалам муну арам кылган экен деген нерсе менен ихлас менен таштай турган болсо, ал ошол таштаган арамына да сооп табат. Күнөө тапкан биякта турсун, күнөө жазылбайт, сооп табат ошону. Бир адам зынаны Алла таалам арам кылыптыр деп туруп таштаса, сооп табат. Булдан спид жугат экен, анан оору жугат экен, мен ошон үчүн эле таштадым десе, ал сооп таппайт. Ошо ниетине жараша. Бүт нерседе арамды таштоого да ихлас керек. Ниети түздөө керек. Жанагы сооп ишти кылууда дагы ниет ихлас керек дейли. Бир адам орозо тутат, ошол Алла таалам буйругу экен деп ихлас менен тутат, сооп табат. Бир адам орозо тутат, арыктайын, диета сактайын, ден соолугумду мыкты болоюн деп, же туугандарга картайып калдым, ушу жашка келип айыл орозо тутпай деп айтат кой деп ушундай максатты көзөйт. Ал сооп таппайт. Мына ушул сыяктуу. Арамды таштоого дагы ниет ихлас керек. Андан ары сөзүбүздүн акырында хадисте аягында эмне деди? Ва саката анашия рахматан лакум гойра нисян фала табхасу анха деди. Жана ошондой эле силерге кээ бир нерсени унчукпай койду шарият. Аны унутуп калгандыктан эмес, аны издебей келе силерге Алла таалам өз ырайым менен ырайым төгүп бизге жакшылык каалап, оордукту каалабай, жеңилдикти каалап таштап койду. Мына ошондуктан жана от койдо бокко качып, анан периштелердин жер бетинде саны канча, анан оң жагымда периштенин ургачуу, сол жагымда кызы эркекпи, анан Сулайман пайгамбар келатканда жана кумурсканын аты ким болгон, Абрахам Меккени талкалаган келатканда чымчыктар чаба элекей беле же карга беле, анан алар таш менен ырытканда ал гавхар беле, эмне деген ушундай бир тантык жанандай пайдасы жок суроо бергендер бар. Мен эч убакта амал да кылбайсың, иманыңды да көтөрбөйт, эч кандай пайдасы боло турган суроолор бар. Ал эми пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам оанда мындай нерселерди тыйган арам деген. Кайсы бир адамдын ашыкча пайдасыз суроо берип, ошол суроонун артынан вахий түшүп кала турган болсо, бир нерсе арам болуп кала турган болсо, ошол нерсе айыпталган пайгамбарыбыздын оанда. Ошол вахий менен чектелген, ошол талап кылган нерселерди аткарган моюнда милдеттерди, арам кылган нерселерден тыйылган ашыкча суроо берип, бир өкүмдөрдү чыгырып алуудан корккон. Ал эми биздин убакта пайгамбарыбыз өтүп кетти. Муну алымдар эмне деген? Пайгамбар тирүү болгон кезде сураган ашыкча нерсе арам болсо, бүгүнкү күндө такаллуф деген чектен чыккан адамды кыйнай турган нерселер да. Сен амал кылбайсың, жашооңдо ал нерсе жок, бирок ошону сурай бересиң. Иблис көбөйүптүр, анын никесин ким кыйган, анан бул кандай болгон, тигил кандай болгон, адам жашоосунда колдонулбай турган нерселерди сурайт. Бул нерсени Алла таалам бизге койгондугунан, унутуп калгандыктан эмес, бизге ырайым төгүп унчукпай койду. Ошон сен да унчукпай жүрө бер. Буйрукту аткар, тыйгандардан тыйыл, жакшылыкты билип умтул, жамандыкты билип, ошодон арылып алыста деген сөз. Аны издебе, тыйылып калган, айтылбаган нерселерди издебе деген сөз. Фала табхасу анха ма алейхи далил ала аннаху халал худуху. Кайсы нерсе далили менен адал десе, аткар.
Вама алейхи далилун аннаху харамун утрукуху. Кайсы нерсени арам десе, далил менен келсе, аны арам деп билип таштагын. Вама сукита анху ла табхасу ан хукмихи. Кайсы нерсе шариат унчукпаган болсо, сен дагы аны издебегин. Лианнаху лау кана лаху хукмун лабайянаху Аллаху азза ва жал. Эгерде ошонун өкүмү болгондо, шариатта ачык эле айкындалып, баяндалмак. Мына ушул мусулман адамдын жашоодогу буйруктарда, тыюуларда, өкүмдөрдө мындай чыккан бир манхажы, тартиби, жадыбалуу деп коебу, арам нерселерди таштайт, буйруктарды аткарат. Анан шариаттагы жана чийип берген рамканын үстүндө жүрөт. Муктаж болбогон нерселерин, амал кылбай турган нерселерин, пайдасы нерселерин баарын сурабайт. Вала яхтажу илейхи деп. Ошон үчүн Куранда да аятта эмне деген? Я юхалладина аману ла тасалу ан ашия ин тубдалакум тасукум. Эй Аллахка ыйман келтирген адамдар, силерге ачык болгон нерсени сурабагыла деген. Мындайча айтканда, бул жана пайгамбар алейхиссалам жашоосундагы вахий чүрүп аткан кезде ушул түшкөн. Ошол вахий менен чектелгиле, буйрукту аткарыла, анан тыюудан тыйылгыла деп. Анан дагы бир нерсени унутуп калыптым сөзүмдүн аягында. Туугандар, буйруктар, ушул чектер эч бир адамдын түшү менен, же бир адамдар топтолуп алып туруп, ошондой силерге мындай парс болунду, бул нерсе кайрадан силерге арам болунду деп, андай нерсе келбейт. Муну бүт вахий менен Алла Тааланын китеби, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтү менен болуш керек. Кээ бир адамдар интернет жүрөт, түш көрүптүр, пайгамбар түшүмө кирди, силерге муну кылгыла деп атат, мудан тыйылгыла деп атат, түшүмө кирип түрөткөндө силерге кийипси жебе деп атат, болан ичпегиле деп атат деп бирөөлөргө чек коюп, бирөөлөргө бир нерсени арам кылып, бир нерсени адал кылып аткандар бар экен. Эч убакта түш эреже болуп бербейт. Бирөөнүн ою, пикири сага чек болуп, милдет кылып, парс кылып, же парсты жоюп, же адамды адалды арам деп арам кылып бербейт. Ушуну билейли. Буну ким деди? Инналлаха таала фарада фарайд. Аллах Таалам жана пайгамбар алейхиссалату вассалам бизге арамды арам, адалды адал деп берди. Мына ушул нерсени жоготпой биз чектен чыкпай, арамды арам деп, адалды адал деп жүрөбүз. Айтылбаган нерсеге биз да унчукпайбыз. Мына ушул нерсени Алла Таалам ырайымы, жакшылыгы деп, аны издеп чукубастан парс менен алек болуп, буйрукту аткарып жашайып жүрө беребиз. Мына ушул менен чектелебиз. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ва саллаллаху таала хайр халкихи ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.